аутка чыгып кетет го топ. Аутка чыгып кеткенде кимибиз топко жакын болсок, сразу уже каршылаш команда келгичекти сразу барып теп, ким ачык болсо ошого чыгарып бере беребиз. Ошого аракет кылып чыктык. Келиним, кызым болуп 8 киши болуп чыктык. Мен капитанмын оюнда. Мен бирок замен ойнойм. Неберелерди караш үчүн мен замен ойнойм. Келиним, кызым ол экөө чабуулчу 3 адамыбыз бар. Барчын деген келинибиз дагы бар. Батма деген келинибиз баратарыз. Манайыбыз аябай жакшы келип, убагыбызды ажыратып, бул саатка чейин даяр болоюк. Уже тамак ашыбызды даяр кылып, анан кийин миниге барып аттык. Эч кыйынчылык болгон жок, тиричиликте дагы бардыгыга жетип аттык да. Правиланы айтканда айтсак, ондой жерде мындай кылбаңыздар, штраф болуп калат, саралып каласыздар деп үйрөтүп атты үйдө. Сиздер мындай жакшы ойноңуздар, түртпөңүздөр, теппеңиздер деп. Келиним дагы менин кемчилигимди таап атты. Апа, сиз бу жерде мындай кылыңыз, мынтип тебиңиз деп. Стадион бир аз алысыраак болгондуктан, эми булар чарчап чагылып калбасын, ушул мелдеште жакшыраак ойносун деп колдоп, ошолорду алып кетип атабыз эми машинами. Эми колдойбуз, футбол ойногону бул жакшы. Биринчиден ден соолугуна өтө пайда алып келет. Экинчиден айыл жергесинде мындай клуб, ар кандай театр, кино эмелер жок болгондуктан мурдага караганда көртүрлүк деп биз коңшулар менен дагы сүйлөшкөнгө убактыбыз болбой, ошо тиричилик менен болгонбуз. Азыр эми байланыш өтө жакшы, көңүлүбүз куунак, тез бири-бирибиз менен сүйлөшүп, телефондон дагы, группадан дагы сүйлөшүп. 3 жылдан бери ойноп атам. Биринчи жылы анча катышкан эмесмин, эми заменге эле чыккам. Экинчи жылы жакшы ойнодук. Буюрса быйыл дагы аракет кылып атабыз, жеңебиз деп. Мастер-класс жакшы өттү. Аялдар аябай активный экен. Суроолор көп болду. Правиланы билбеген бир вопростор бар экен. Ошону айтып бердим. Прям очень вдохновилась, и я хочу развивать это в регионах, потому что футбол это как инструмент аялдарга аябай жардам берет да, потому что үй бирөөнү карашат да, үйдө эртеден кечке чейин отурушат, жумуш кылышат. И активный образ жизни, он важен для здоровья в первую очередь. Настроенияларын көтөрүлүп. Негизи саат 9:30 уктачу. Бүгүн болсо эртең менен 8-де тургузуп, 1:30 жөнөш керек, 2-де оюн башталат. Ошого обедте дагы 5-ке уктатып алайын деп, жана саат уже 11-лерде бөлүп, азыр 1-лерде чечип алабыз. Баламды азыр эми миниге барганда апам карап турат. Апам заменде алмашканда замендер карап турушат. Бардыгыңның кийимиңер даяр, кроссовкаларыңар. Биздин командабыздын аты Алга. Жакшы эле ойноп атабыз, буюрса аракет кылып атабыз. Командалардын баары 2 жылга караганда күчтүү да. Бито менен ойнодук. Бито командасы менен ойноп 2 гол урдук.
Видеоки айылын колдоп келдик. Утат деп ойлойсуңарбы? Ооба. Буюрса жеңет. Биз өзүбүздүн командабыз мына Ариет балдар бакчасыга балет эткели келдик. Мен өзүмдүн кызматкерлерим булар. Буларга ийгилик каалайм, биринчиликти алышына тилектешим. Кайсы команданы колдогон келдиңиз? Шипан командабыз бар. Жеңет деп ойлойсузбу? Албетте үмүт бар. Сезимдер өтө күчтүү да. Вообще эми бүгүн кече саат 12-ден ылдыйга өтүп уктаган болсо мен бүгүн балким уктабай чыгармын. Биринчи орун алдым деп. Же балким катуу уктармын. Аракет кылдык, бирок үчүнчүсүгө дагы шүгүр. 5 ойын болду. 5 жолу гол кирди бизге. 5 жолу ойнодук. Ооба. Мен өзүм мисалы 4 гол урдум да. Биз сүйүнүүчүбүз койнубузга батпай эле туруп атат. Кубанычтабыз. Жакшы биз үчүн. Уже биринчи жолу чыгышыбыз кызыгып калдык. Бизди дагы салганда каршы эмес элек, ойной берет элек.